Özgün Memleketlik Tarihi Madani Muzey Koruğu'nun жоопкерчилигинде жүргүзүлүп жаткан көөнө тарых сырлары мамлекеттик программасынын алкагында мына 2025-жылдагы биринчи казуулар ушул жерде жүргүзүлдү. Мына тетиги менин артымда турган жерлердин баардыгын 1-сентябрдан баштап 15-сентябрга чейин археолог Валерий Кольченконун жетекчилигинде казуу иштери болду. Бул жерде археологдордун берген маалыматы боюнча 200 квадрат метр жер казылып изилдөөгө алынгандыгы жөнүндө археологдордун маалыматы бар. Бул жер мына жогоруда турган Саид Бурхандын кылыч мазарынын түштүк ыптасы. Тагыраак айтканда Карадария жак капталы казылган. Бул жерде өз кезегинде Амир Темирдин Бабур бабабыздын тарыхый маалыматтарында өзгөн байыртадан бери тарыхый жай болгондугу, ошондой эле бул Саид Бурхандын кылыч мазарына келип улардын зыярат кылгандыгы жөнүндө маалыматтар сакталып калган. Ал эми Саид Бурхандын кылыч боюнча эл оозунда муундан муун улап айтылып келе жаткан легендалык маалыматтар бар. Албетте бул жерде эң негизгиси ушул Саид Бурхандын кылычтын мазары мына ушул жерде деген тарыхый чындык жогорудагы мазардан көрүнүп турат. Бул жерде казуу иштеринде өзүңүздөр күбө болуп жаткандай мындай ар кайсы доор мезгилге тиешелүү болгон казуу иштеринин натыйжалары чыкты. Бул боюнча өз чорунда археологдор өздөрүнүн тарыхый, илимий, археологиялык маалыматтарын жалпы элге жарыят кылат деген ишеничтебиз. Бул жерде 15 күндүк казууда дагы бир жолу айтып коюшум керек. 200 квадрат метр аян казылды деген археологдордун маалыматы жыйынтыгы бар. Ал эми бул казуу иштери жасалган аянтчаны археологдордун сунуштары боюнча казуу иштери жасалган жерде келечекте музейлештирүү иштерин жасасакпы деген аруу изги тилектерибиз бар. Албетте бул археологдордун, тарыхчылардын, илимпоздордун жардамы менен ишке ашырылмакчы. Себеби бул жерде ушул 13-14 кылымдардан берилген жашоо издери, ал жерде курулган үйлөрдүн фундаменттери жана башка материалдар табылган. Булардын баардыгын эгер биз эскерткич белги катары ушул жерди музейлештирсек, бул жердин келечеги алдыда. Кудай буйруса, келечекте бул жерде ушул зыяратчылар келип өткөн тарыхтан маалымат алып кете турган жер болот деген ишеничтебиз.